Урматтуу мекендештер, бул эжекебиз бул жолу экинчи дарыланууга келип отурат. Саламатсызбы? Биринчи дарылануудагы сиздин негизги жабыттарыңыз эмне болгон? Мен биринчи дарыланууга келгенде ошо көкүрөгүмдө бир без пайда болгон. Анан ошол безди онкологияга жазып беришкен. Ал жакта операция жасайбыз дешкен. Анан ал жакта операцияга 1-2-3 жолу даярданып, кайра жасаткым келбей, анан ошо сизди интернеттен окуп, анан сизге келдим. Бизден 1 ай лечение алдыңыз, ошондо кайсы симптомдор жок болду сизде? Менде ошо башында өзү тамак сиңирүүм начар болчу, слабость болчу. Анан качан көкүрөгүң ачкандан кийин анан диагноз коебуз деп ошентип айткан болчу. Операция жасатпай, анан ошо сизден кандарын тапшырып, ошо сиздин берген көрсөтмөңүз менен диета сактап, дарыланып, анан азыр келсем каным аябай жакшы чыкты. Өзүңүз эмнени сездиңиз ден соолукта? Денеде чарчоом жоголду, нормально уктап калдым. Тамак ичкениңиз? Тамак ичкеним жакшы, аппетиттерим ачылып, тамактарым нормально сиңип калды, жакшы эс алып. Ичиңиз катчу эле, катчу эмеспи? Ичим аябай катат эле. Канча күн барбай чыгыңыз? 2 күндөн барбай калчу элем, бирок өзүм ошентип жардамдашып, аракет кылып, бир нерселерди ичип барчыгыз. Азыр кандай барасыз? Азыр күндө барам. Өзүңүз эле барасыз, кыйналбай эле барасыз, Сиз бир аз арыктадыңызбы? Арыктадым. Бирок мага ушул арыктаган менен өзүңүздү кандай сезгениңиз негизгиси да, мисалы арыктаган менен сиз кайра эле мындай жаман болуп, алыңыз кууруп, уйкуңуз болбой, шалдыраган болсо, бул анда биздин лечениябыз жардам бербеген болот. А сиз арыктасаңыз дагы эмнени сездиңиз? Мен арыктаган менен жеңил болдум аябай. Жеңил болуп, аппетитим ачылып, буту колдорум аябай жакшы иштеп калды. Өзүмдү аябай жеңил сезип калдым. Мындай кыжалатчылык болчу беле? Кыжалатчылык болот эле аябай. Уктасам деле уктаганда уйкум канбай койгончу эле. Кайра эле уйкум канбай, чарчагандай болуп, ыйлагым келип, ышылып ушундай. Азыркы күнү кандай ушул нерсеңиз? Азыр жок, азыр аябай жеңилдеп калды. Көкүрөгүм дагы жеңилдеп калды. Эми ушул көкүрөгүңүздөгү пайда болгон доброкачественный рак деп коюшкан, Ушул доброкачественный рак размеринен кичинейдиби, чоңойдубу, азайдыбы? Азыр мына экинчи курс леченияга келгенден бери кадимкидей дагы жеңилдеп, азайып кетет. Размери кандай болду? Кичирейди да. Бөлүнгөн дагы сыяктуу болуп кетти. Значит, размери кичинерди. Эми сиз канча убакытта сиз өзүңүздү жакшы сездиңиз? Себеби деген биздин мекендештер ушу келсе эле бир 10 күндө эле дарыланып эле, анан 10 күндө жакшы болуп кетсе, анан кийин эле 20 күндө жакшы болуп калсам дешет да. Анан мен жок, андай болбойт десем, ой биз Бапаевага бардык, анан 10 күндө жакшы болбодук деп кээ бирөө ушундай терс мнение калтырат да. Сиз эмне деп айтар элеңиз ушул дарыланууга канча убакыт кетет деп сиз айтып бериңизчи өзүңүздүн практикаңызда? Мен аябай ушул 6 ай диетаны аябай жакшы сактадым. Диетаны сактадым, ошол менен өзүмдү жакшы сезе баштадым. Диетаны сактаган сайын өзүмдү жакшы сезип, анан эле кайра ошо сизге аябай келдим. Мен бир эсимде бар, сиз жаңы биринчи ушул 6 ай 7 ай мурун бир келгениңизде айттыңыз эле да. Мен жашоого кызыгым жок болуп калды деп, азыр кандайсыз? Ошо кызыгым жок болуп калган, кайра ошондой көңүлүм ачылып, тамак ашты жакшы сиңирип, жеңилдегенде кайрадан сизге келдим. Жашоого көз караш жакшы болуп өзгөрүп, кайра жашооңуз келип, жашагыңыз келип, кайрадан ушу санага барсам дагы жакшы кабарлар алсам, мындан да жакшы болот деген үмүт. Ооба, урматтуу мекендештер, демек биздин эжекебиздин сөзүнө мен ошо кошумчалап кетейин. Чындыгында бир аз гана арыктады да, действительно арыктады, өзүнүн весинен аябай арыктады. Бирок мен айттым да, сиз кыжат болбоңуз. Арыктаган менен сиз
аныңыз курган жок, аппетитиңиз жок болуп калган жок, наоборот аппетити ачылып, качан карасам шамдагай басып калды. Демек, арыктаганга да коркпош керек. Кээрлерге мен муну айтайын дегеним себеби, диета берсем арыктап кетем го деп коркушат да. Арыктаган менен организм мындай чарчабайт да, организм неме болбойт, мындай слабость, утомляемость деп коет орусча. Ошондой нерселер болбойт да, наоборот, эми дагы мен мына урматтуу мекендештер дагы эмнени айтайын деп атам. Мен азыркы мезгилде мына ошо Солодовникова деген профессордун дарысы менен дагы колдонуп баштадым. Азыр бул жолкусунда бир аз гана жан башка сайганынан баштадык. Эми бул профессор дагы окууга чакырып атат. Мен ошо окууга барып дагы толук үйрөнүп келип, кийинкисинде ошо көкүрөктөгү ошо рак турган жердин тегеретип сайыш керек да. Окууга барып келишим керек болуп атат. Эми бирок 30-апрелге чейин Россия койду. Профессордун окуусу он күнү бара албай калат экен. Эми Кудай буйрса онлайн болсо дагы окуп, мына кийинки келишиңизге мен айттым, кийинки келгенге чейин дагы бул өзүнөн көрө байланыштуу да. Мына урматтуу мекендештер, эч качан силер бир Кудай таалам да, бир шифаны бере турган Кудай таалам, бирок сиз дайым деген ниетке жакшы нерсе жазышыңыз керек. Анан өзүңүз аракет кылышыңыз керек да. Мына адам өзү аракет кылыш керек. Мына азамат эжеке, мисалы 6 ай кармадым деген адамдар аз. Мына 6 ай кармап, жок мен ушул оорудан чыгып кетишим керек деп 6 ай карманып, 6 айдан кийин 4 ай 5 айда кетиш керек эле. Жакшы жаңылыктар болуп, мына азыр кичине бир аз кечигип келди, бирок биз жакшы эффект көрүп атабыз да, жакшы натыйжа көрүп атабыз. Эми дагы 3 айга мен жөнөтөм. 3 айда дагы эле ошо азыр сүйлөштүк, эмнелерди жеш керек, эмнелерди жебеш керек, булардын баарын жасап турат. Анан Кудай буйрса, ошо Солодовникова профессордун лечениясын мен толук үйрөнүп келсем, кийинкиде дагы ушул дарылоону кошомун. Мен сизге ден соолук каалаймын, мен сизге дагы ушундай оптимисттик көз карашты каалаймын. Урматтуу мекендештер, ар бир адам өзүн жакшы көрүш керек да. Сиз эч качан өзүңүздү жакшы көрмөйүнчө сиз оорудан жакшы боло албайсыз. Өзүңүздү жакшы көрөсүз, өзүңүздүн ар бир органдарыңызда, ар бир органды Кудай таалам бизге береке берген. Демек биз ар бир органды жакшы сакташыбыз керек. Ар бир органды жакшы иштешине биз кам көрүшүбүз керек. Мынакей бир себеп неме, бир мисал, бул эжекебиз мына ошо жок, мен бул ооруну жеңем, мен бул ооруга жеңилип калбайм деп Кудайдан жакшы нерсени тилеп, аракет кылып, мынакей жакшы болуп турган мезгили. Мен да сиздерге жакшылык каалайм, ден соолукта болуңуздар.